кызы чуу болгондо чыгып калбай, март айынан баштап, февраль айынан баштап, кыштан баштап ошо сугатка даярдануу керек, тиешелүү жетекчилер. Президенттин Чүй областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү барбы бул жерде? Турсаңыз өзүңүз ордуңуздардан. Сиз ошол мезгилде, жай мезгилинде, сугат мезгилинде ишти жетиштүү деңгээлде уюштура алган жоксуз. Суу чарба министрлигинин жетекчиси барбы? Суу чарба. Мына сизге да тиешелүү. Айыл чарба барбы? Айыл чарба министрлиги. Мына үчөөңүздөр ушуну жетиштүү деңгээлде уюштура алган жоксуздар. Качан гана дыйкандар ызылдап чыгып, суу жетпей атат дегенде анан барып туруп, кеч болсо дагы киришип, анан кийин аягында уже кеч болгондон кийин жеткизип калдыңыздар. Үчөөңөргө тең сөгүш жарыялаймын. Эми бүгүндөн баштап жайкы мезгилге даярданышыңыздар керек. Баарына текши жеткендей болуш керек. Жогору жагындагылар насос менен уурдап соруп алып, ылдый жагына жетпей калган учурлар көп болот экен. Ошондуктан ушуну толук көзөмөлгө алышыңыз керек. Үчөөңөр тең жооп бересиздер керт башыңыздар менен. Акылбек Үсөнбекович ушул маселе боюнча айтсаңыз, сизге суроо. Канал курабызбы жазда марттан баштап? Буюрса 1 марттан баштайбыз. 53 миллион доллардын булагы бар, ОЧК-2 курула баштайт. Долбоор 52 миллионго 53 миллион долларга 53 миллионго белгиленген. Марттан баштап биз каналды куруп баштайбыз. Куруп баштайбыз. Кемин жактан куруп баштайбыз. Ошондо Чүй облусу толук суу менен камсыз болот экен. Буюрса деп атабыз. Жетиштүү. Рахмат. Отуруңуздар.